мына эгерде садака кылам десең, үчөөнү кылгыла сөзсүз. Ошонун бирөөсү адеп акылактуу, илимдүү, билимдүү бала тарбиялагыла. Имандуу бала. Кайсы экен биринчи? Бирок имандуу бала десе, адеп акылактуу. Иман адеп акылактуу десе, эми кээ бирде бар да, энеси да жинди, баласы да жинди, атасы да жинди. Кантип адеп акылактуу бала чыгат? Туптур айтып атат. Эки жиндиденчи адеп акылактуу бала качан чыгат билесиңерби? Качан ошол силерге окшогон жакшы адамдар дуа берген болсо. Түшүндүңөрбү? Экөө тең жинди. Илим алган эмес, эчтебеси жок. Бир эле эмесе тамак жеш керек. Проблемасы ошол. Демек эмне экен? Ошол жакшы адамдардын, аалымдардын дамылган дуасын алдыргыла. Мен бул жөн айтайын деген эмесмин, бирок мен сөз чыгып кетти. Кара. Эми айтабыз, ауладын салиха бул садакаты жария болуп эсептелет. Бул эң мындай айтканда сиздин кыргызда сөз бар билесиңерби? Ата эмне кылыш керек, үч нерсе кылыш керек. Биринчиси эмне?